Саңа келген кыйынчылыктарга сабыр кыл дейт. Ар кандай кыйынчылык келет, оотчулук келет, эл катары, үммөт катары, журт катары, улут катары, үй бүлө катары кандай гана кыйынчылык келбесин, ошол кыйынчылыктарга сабырдуулук менен мамиле кыл. Таң каласың кээ бир адамдарга. Башына кыйынчылык келгенде ошо менен кошулуп, кыйынчылык менен кыйналып отурат, ошону менен пайда келеби жокпу деген маселе. Бүгүн бир тууганыбыз эртең менен келет, айтат, азыр дейт ушул ачка калыптыр, ушундай кыйналып атыптыр деп көрүп, кыйналгандарды көрүп кыйналып отуруп өзүм доктурга түшүп калдым дейт. Анан менден осуят сурайт, мен айттым, мен дагы иштин алгачкы убактарында фатва менен андай бир кудайым сынап ошондой болгон учурда, аралашкан учурда ар ким айткан маселеси келгенде ошолордун баардыгына кыжаалат болуп отуруп, кадимкидей ооруп калчумун. Анан кийинчерээк ойлодум, мен ооруп калганда ошондон бирөөгө жардам тийген жери жок. Демек, ошону салкын кандуулук менен кабыл алып, ошону кантип чечиш керек, кантип жардам бериш керек дегенге аракет кылыш керек экен. Анан кээ бир адамдар асан кайгы болуп, андесе кайгы болот. Ал кайгыдан пайда болуп кетпейт, эч кандай жылыш болбойт, бирок адам ден соолугун жок кылып алат. Ошондуктан башка кыйынчылык келгенде, оорчулук келгенде ойлонуп отуруп адамдар кээде жиндүү болуп, ооруп, өлүп да калышат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, жок андай болбош керек. Колубуздан келишинче Алланын тагдырга салганына ыраазы болуп, ошого сабыр кылып, жаңа чыгып кетүүнүн жолдорун карашыбыз керек. Мүгүрөп калгандан ага эч ким мындай бир жардам болуп кетпейт.